Кочкордо жалгыз бой эне 3 кызы менен чогуу каза болду. Кочкор районунда эске ууланып 4 адам каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Окуя болжол менен 19 декабрга караган түнү болгон. Жалпы 5 адам ууланып, анын кесепетинен жаш келин 3 кызы менен чогуу каза болгон. Ал эми 5 жаштагы бала ооруканага түшкөн. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы бул окуяны тастыктап, милицияга маркум келиндин агасы кайрылганын билдирди. Маркумдарга үстүнө кароо жүргүзгөндө күч колдонулганы аныкталган эмес. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалды. Аман калган 5 жаштагы баланын абалы жакшы. Жакынкы убакта ооруканадан чыгарылат. Күбөлөрдүн айтымында каза болгон келин жалгыз бой эне болгон. Ал балдары менен теңдик айылында турчу. Агасы телефон чалса албайт, эртеси чалса дагы албайт. Жолдон өтүп бара жатканда үйүнө кайрылып, эшикти каккыласа 5 жаштагы баласы ачкан экен. Ошондо булардын каза болгон күнү белгисиз болууда, деди тургундар. Булак турмуш KG. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 9 жаштагы кыздын кайрылуусун көзөмөлүнө алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 жаштагы окуучу кыздын видео кайрылуусунда айтылган маалыматтарды текшерүүнү тапшырды. Басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кыздын кайрылуусун Ташиев өз көзөмөлүнө алды. Төрага ошондой эле кыздын үй бүлөсүндөгү материалдык абалды да текшерүүнү тапшырган. Кемин районунун 9 жаштагы тургуну окуучу кыз УКМКнын төрагасына видео аркылуу кайрылып, апасы мектепте турганын, пандемия учурунда үйүндө ун калбай калганын, апасы мектеп жетекчилигинен акча сураса, аны шылдыңдап нес кылганын айткан. Булак Азаттык. Матраимов мамлекетке жалпы 1 миллиард 223 миллион сом которгону айтылды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов финансы министрлигинин атайын эсебине жалпысынан 1 миллиард 223 миллион 511 миң 690 сом которду. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык акыркы ирет акча 18 декабрда түшкөн. Жалпысынан Матраимовдон мунапыс үчүн ачылган эсепке 19 жолу акча которулган. Эске салсак, Матраимов 20 октябрда бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып, УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Кийинчерээк мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыянды ноябрдын соңуна чейин толтуруп берүүгө дайыр экенин билдирип, 80 миллион сом которгону маалымдалган. Булак Спутник KG.